жылдын 22-iyundun таңында Совет элинин чек арасы бузулуп, жоокерлер окко учуп, согуш башталды. Согуштун алгачкы мүнөттөрүндө эле фашисттик Германия дүйнөнүн бүтүн башкарып, адамдарды рассага бөлүп, кул кылып, баш көтөргөнүн кырып жоюп, жок кылуу максатын ашыгы менен аткарууга киришти. Совет эли капыстан кол салган душмандарга каршы бир муштум болуп түйүлдү. 15 республикадан эр-азаматтар кан жанын аябастан мекенди коргоого жөнөштү. Бул апаатты Кыргызстан эли да терең кайгыруу менен кабыл алды. Шаарларда, айылдарда эл жоголуп, мекен үчүн өлүмгө да даярбыз деген ураан менен көтөрүлүп чыгышты. Кыргызстандын ар бир айылынан солкулдаган жаш жигиттер согушка аттанышты. Эң биринчилерден болуп Кыргызстандан түзүлгөн Панфилов баш болгон 316 аткычтар дивизиясы Москваны коргоодо эртик көрсөткөндүгү үчүн 28 Панфиловчу Советтер Союзунун баатыры намын алышкан. Алардын арасында кыргыз улутунан алгачкы Советтер Союзунун баатыры аталган Панфиловчу Дүйшөнкул Шопоков да бар. Кыргыздын баатыр улу жарадар болгонуна карабай, душмандын танкын талкалап, өзү да курман болгон. Дон суусун жегиндей салгылашта Чолпонбай Төлөбердиев Тузотту төшү менен тосуп эрктик көрсөттү. Ал эми Дайыр Асанов 4 сааттык согушта 8 танкты, 6 машинаны, 40 фашистти жок кылган. Кавказ үчүн болгон согушта Акын Садырбаев Шамдагайлы көргөзүп, ага карата ыргытылган 16 гранатаны тосуп алып, кайра душмандарга ыргыткан. 17-си колунан жарылып, мерт болгон. Берлинди алуудагы согушта Калыйнур Үсөнбеков куралсыз салгылашта 7 душманды өлтүрүп, 2 офицерди туткунга алган. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзаттын тарыхында эң көп кан төгүлгөн согуштардын бири болду. Согуштун жүрүшүндө 27 миллион советтик киши набут болду. Кыргызстандан фронтко 360 миңден ашык жоокер аттанып, алардын 80 миңден ашыгы кайтпай калды. 73-ü Советтер Союзунун баатыры намын алышса, 100 миң жоокер ар кандай орден медалдар менен сыйланды. Бул Совет Республикасынын жеңишке аябагандай ордук менен жетишкендигин кабарлайт. Ош облусу Өзгөн району Акжар айыл өкмөтүнө караштуу Большевик айылында да улуу ата мекендик согушка катышып, эли жерин кан күйгөн согушта коргоп келген аталарыбыз болгон. Полотов Турат, Шергазиев Зайнал, Осмонов Маматай, Маматкулов Төрөкул, Сатимкулов Токторали, Кадыров Бусурманкул, Бектемиров Ысабай, Жуносов Назыркан, Сулайманов Токтобурат, Сатыбалдыев Жолдош, Батырбеков Мамыт, Каримов Бакибай, Уметбаев Абдулла, Туташев Рыспай, Сманов Мурзали, Калдыбеков Сыдык. Эрдиңиздер эч качан унутулбайт.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за яркий солнце свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.